жогорулай турганы айтылды. Биринчи студиянын кезектеги чыгарылышында биз мына ушул маселеге токтолобуз. Программаны мен Самат Айсипов алып баруудамын. Саламатсыздарбы? Азыр болсо мына ушул биз талкуулай турган тема боюнча кыска видео сюжетти көрүп алсак, андан кийин талкуубузду баштамакчыбыз. Мектепти бүткөндөн баштап тынбай колхоздо эмгектенип келген Баймырзаева Диляра жаш курага келгенде ардактуу эс алууга чыккан. Чегирилген пенсиясы башында азыраак болгону менен жыл сайын көбөйүп келет. Жакында жылдагыдан көбүрөөк сумма кошулат деген кабарды угуп сүйүнүп отурат. Мен ушул малга чейин 2000 пенсия алам. Азыр мен жаңылыктардан, тияктан бияктан укканыма караганда 3000 сомго чейин пенсия кошулду деп атат. Эгер ошол 3000 сом кошулганы чын болсо бизге аябай чоң жардам. Biz aябай сүйүнүп атабыз, президентибизге, өкмөтүбүзгө рахматымды айтам. Чоң рахмат эми баарына. Ошондой эле көтөрүлүп турса, жылдан жылга пенсиябыз көбөйүп, өзүбүзгө жетип калат го деген үмүтүм бар. Рахмат чоң. Мамлекеттин социалдык саясатын, жашоо сапатын жана бакубатчылыгын жакшыртуу максатында өлкө башчы Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен ишке ашканы турат. Буга чейин пенсиянын орточо өлчөмү 200-300 сомго көтөрүлчү. Азыр эми биз бир эле учурда жалпы өлкө боюнча пенсия өлчөмүн 1700дөн 3400 сомго чейин көтөрүү чечимин кабыл алдык. Албетте, бул идеалдуу сан эмес, бирок бүгүнкү бюджеттин мүмкүнчүлүгүнө жараша жарандарыбыздын жашоо шартын жакшыртуу үчүн бардыгын жасап жатабыз. Мамлекет башчы бул идеалдуу сан эмес экендигин айтып, бюджеттин мүмкүнчүлүгүнө жараша элдин жашоо шартын жакшыртуу үчүн баардык аракет көрүлүп жатканына токтолду. Социалдык фонддун кабарлашкандай, пенсиялардын базалык жана камсыздандыруу бөлүктөрүн 15%ке индексациялоо жолу менен көбөйтүү каралып жатат. Буга чейин базалык бөлүк 1780 сом болсо, азыркы көбөйтүүдө 3170 сомго жеткирилип жатат. Башкача айтканда, толук стажы бар пенсионерлерге 1390 сом өлчөмүндө акча кошулат. Бул толугу менен республикалык бюджеттин эсебинен каржыланат. 18-жылдан баштап пенсиянын базалык бөлүгү индексация жолу менен үстүнө кошулуп келген. Ошондуктан бардыгына 1390 сом кошулат деп эсептебеш керек. Анткени кээ бирөөнүн базалык бөлүгү 1880, 1980, акыркы көбөйтүүдөн кийин 2280 сом, 88 сом болгон дагы базалык бөлүктөр бар. Ошондуктан алардыкына 1390 эмес азыраак кошулушу мүмкүн. Жогорулатууга республикалык бюджеттин эсебинен 3 миллиард 83 миллион сомдон ашыгыраак акча бөлүнүп берилди. Ал эми пенсиялык фонддун эсебинен 1 миллиард 341 миллиондон жогору акча кошулуп, жалпы эсеп менен 4 миллиард 426 миллион сомго жакын акча каражаты 3 айга сарптала турган болуп атат. Эмки жылга бул кошумча дагы акча каражаты каралып, ошол төлөнүп берилет. Кыргызстанда ушул тапта 735 миңдин тегерегинде пенсионер бар жана алардын саны жылдан жылга көбөйүүдө. Биз программабызды улантабыз. Анда азыр мен студиянын коноктору менен тааныштыра кетсем, Кыргыз Республикасынын социалдык фондунун төрагасынын орун басары Гүлнура Жуматаева жана Кыргыз Республикасынын финансы министрлигинин социалдык чөйрөнүн чыгымдарын пландоо башкармалыгынын жетекчиси Мухтарбек Баймурзаев. Саламатсыздарбы? Студиябызга кош келдиңиздер. Саламатсыздар. Гүлнура айым, анда алгачкы сөздү сизден баштайын. Мына азыр видео сюжетте көргөндөй эле канча миңдеген пенсионерлер болсо, өлкөдө баардыгы ушу кулак түрүп пенсиянын кезектеги жогорулоосу боюнча маалыматты карап отурушат. Алгач түшүндүрүп айтып кетсеңиз, мына кезектеги жогорулоо канчага жогорулаган жатат, кайсы категориялар боюнча буга канча каражат бөлүнгөн жатат, кыскача маалымат берсеңиз башында. Ошол роликте айткандай 1 октябрдан баштап 735 миң пенсионер деп атабыз. Биз ошо 735 миң пенсионерге ошо пенсиянын өлчөмдөрү жогорулайт. Бул жеринен баягы айтып атабыз, пенсиянын базалык бөлүгү ушуга чейин бекитилген өлчөмү 1780 болуп келген. Ошону мисалы каржы министри жыл сайын индексация эле кылып турган. Буга чейин пенсионердин жашоо минимумуна чейин жетпеген пенсионерлердин базалык бөлүгүн жылда индексацияланып турчу. Пенсионердин жашоо минимумунан өйдөлөргө индексация болчу эмес, пенсиянын базалык бекитилген размери уже бир нече жылдан бери, бир 6-7-8 жылдан бери кармалып келген бир өлчөмдөчү. Ошондуктан бул жылдагы финансы министрлиги өтө чоң мындай каражат бөлүп атат.
бул дагы ошо президенттин министрлер кабинет жетекчисинин ушундай тапшырмасы болгон, жакшылап болгон мүмкүнчүлүктү коюп жогорулаткыла деп, ошондуктан 80%га жогорулатып атат. Мындай чындап эле көптөн бери мындай болгон эмес учурунда 1780ден 3170ке чейин. Андан тышкары пенсиянын камсыздандыруу бөлүгү болот, ал 15%га жогорулайт. Ошондо орто эсеп менен орто пенсия бүгүнкү күндө мисалы 6090 сом болсо, ошол деген жогорулатуудан кийин 8080ге чейин баягы эсеп менен да, орто эсеп менен. Орто пенсия 2000ге жакын жогорулайт. Муну 2000 дегенде мисалы мындан 1,5-1600 болушу мүмкүн, жана өйдө жагы 5000-6000 деле болушу мүмкүн. Бул пенсиянын камсыздандыруу бөлүгүнө жараша. Пенсиянын камсыздандыруу бөлүгүн ар бир жаран өзүнүн камсыздандыруу төмөндөрү менен иштеп канча акча төлөсө, каражат төлөсө социалдык фонд ошону ала алат да. Бул кезектеги жогорулоо баягы жылда көтөрүлүп келген пландык жогорулообу же болбосо атайын бир Жок, биз жылда мыйзамда каралган индексацияланып туруш керек. Анткени баалар өсөт, баягы ар кандай экономикалык шарттар болот. Ошого жараша ошо инфляциянын орто эмгек акынын өсүшүнө карата индексация болуп туруш керек деп мыйзамда жазылган. Ал эми кайсыл өлчөмдө бул жыл сайын ошо өкмөттүн министрлер кабинетинин чечими менен чечилет да. Анан жылда чындап биз жогорулатчыбыз, бирок баягы мүмкүнчүлүгүбүзгө жараша 300-400 сомго орто эсеп менен жогорулатып келгенбиз. Ошондо бир 3%-дан 7%га чейин. Быйыл башка жылдарга өзгөчөлөнүп, баягы пландалган, бирок өлчөмү мындай орчундуураак болуп атат, 33%га жогорулап атат. Ушул эмнеден улам бул ушунча секирек 200-300 сомдон 1000? Эми анткени пенсиянын өлчөмү төмөн экени эч кимге табышмаган эмес болсо керек биздин Кыргызстандачы. Анан ар дайым эле аракет жүрүп келет, аракет болуп келет. Анан ушундай быйыл ушу жылдын башында эле, өткөн жылдын аягында эле ушундай тапшырма берилген болчу социалдык фонд менен финансы министрлигине. Каражаттарды тапкыла, мүмкүнчүлүк тапкыла, бир мындай колдон келишинче мындай алгылыктуу болсун деп. Анан ушу финансы министрлиги дагы ошо каражаттарды издеп, ушу 3 миллиардтан ашык кошумча каражат быйылкыга, эмки жылкыга, бул баягы 3 айга эле 3 миллиардтан ашык, эмки жылга 12-13 миллиард кошумча финансы министрлиги берилет да. Андан тышкары биз да пенсиянын камсыздандыруу бөлүгүн да көбөйтүп атабыз. Ошо экөө биригип ушу 4 миллиард 400 айтып кетти, ушул каражат. Ушу 3 айга эле бул. Эмки жылга ушуну мындай эң жөнөкөй эсеп менен пенсионердин өсүшүн албаганда эле ушуну 4кө көбөйтсөңүз эле бул кошумча каражат. Ошондо айтып атышпайбы, биз жана президент айтып кетпеди, 70 миллиард 90 миллиардга чейин бул деген баягы өтө эле чоң секирик. Анан пенсионерлер дайыма айтып калат, аз эле кошосуңар, мисалы иштеп жаткандардын көпкө 50%га көбөйтүп атпайсыңарбы дегендечи. Эми иштеп жаткандардын саны чындап аз. 40 миң, 60 миң, пенсионердин саны 730 миң. Бул жака 100 сомдон кошсоң эле ошону 735 миңге көбөйтүп, 12ге көбөйткөсөң эле чоң сан чыгат. Анан ошондуктан баягы финансы министрлиги дагы ушул жыл аябай чоң мындай маани берип, ушуга көп каражат бөлдү. Анан ушу биргеликте ушундай тапшырманы аткарып, ушундай мүмкүнчүлүк болду да. Айтмакчы Муктарбек мырза, ушунча каражатты кайдан таптыңар? Бул каражат ошо биздин республикалык бюджеттин киреше бөлүгүнөн бөлүнүп жатат. Бул ошо биздин киреше булактарынын көбөйүшүнүн негизинде ушундай пенсиянын көбөйүшүнө каражаттар табылып, ошол чечимге келдик да. Буга чейин ошо канчадан бөлүнүп келди эле, жылга дейбиз же айына, анан ошо быйылкы сандар боюнча токтолуп кетсеңиз. Эми республикалык бюджеттен өзү базалык бөлүгү эле каржыланат, пенсиянын базалык бөлүгү каржыланат дагы. Ошо жылына, эгерде айта кетсек, 22-жылга 16 миллиард 500 миллион тегерегинде каражат каралган да, ошо базалык бөлүгүн каржылоого. Азыр Гүлнар Муратын айтып кеткенде, ушу 1-октябрдан пенсия көбөйтүлүшү күтүлүүдө, ошого 3 миллиард тегерегинде дагы кошумча каражат каралып, ошо бюджетке киргизгенбиз. Мына ошол мындай дароо эле секирик жасалып ушунча миллиард болуп атат, анан дагы деле кооптонуулар бар да, мына 2-3 ай берилип, анан да кийинки жылы токтоп калбайбы деген да кооптонуулар бар да. Ошого бир божомолдор кандай? Биз ошо кадамга баратканда атайын ошо божомолдорду караганбыз. Биздин ошо киреше булактарынын туруктуулугун карап туруп, ушул кадамга барып, ушул көбөйтүүгө макулдугубузду берип,
мүмкүнчүлүккө айта карата кетчү нерсе балким биякта элдерге секириктей болуп көрүнүп атат, биз бугун үстүндө 1 жылдай иштедик. Баягы биз баарыбыз эле финансистпиз, анан бизге деле кызык эмес 1-2 ай төлөп турган төлөм. Биз баарын эмки жылга канча болот, кандай ресурс болот, эмне болот, анын баарын санап туруп, анан ошондуктан баягы июлга чейин жогорку кеңеште депутаттар, башка жарандарда сурап атканда биз айта албай аттык. Кое туруңуздар, анткени биз 6 айдын баягы салык кандай түшөт, камсыздандыруу төлөмдөрү кандай түшөт, ошону карап туруп, камсыздандыруу төлөмдөрү боюнча азыр салык кызматы планды аткарып келатат. Түшүш камсыздандыруу төлөмдөрү. Менин билишимче салык боюнча да жакшы аткарып келатат. Ошондуктан биз бул жалгыз гана социалдык фонд менен финансы министрлиги эмес, бул салык кызматында чоң эмеси бар да, бул жерде салымы. Алар дагы планды аткарып атышат. Ошого жараша анан мүмкүнчүлүккө жараша көтөрүлөт. Бул мына базалык бөлүгү эми каржы министрлиги камсыздап турат экен. Бул камсыздандыруу жана топтоо бөлүктөрүн жогорулатуу боюнча кандай жумуштар жүрүп жатат? Ошо биз дагы камсыздандыруу бөлүгүн, ошо бизге түшкөн камсыздандыруу төлөмдөрүнүн эсебин карап туруп, анан кийин ошол мүмкүнчүлүккө жараша кылабыз да. Анан азыр айта кетпедимби, салык кызматындагы биз баягы ушуга чейин айта албай атканбыз, июнга чейин. Бирок могул 1-июлга карата жарым жылда кандай аткарылды план салык кызматы, азыркы учурда кандай аткарылып келатат. Азыр айтып атам, салык кызматы баягы планга ашыгыраак, бир топ эле ашыгыраак чогултуп келатат. Анан бул жылында планды ашыгы менен бүтүрөбүз деген бизге ушундай эметип атышат да, пландарын берип атышат. Ошондуктан ошол мүмкүнчүлүктү карап, эсептеп туруп, анан кийин ушундай камсыздандыруу бөлүгүн ошо 15%га көтөрсөк болот экен деп ошонун бүтүмгө келдик. Ошол жашоо минимуму менен теңдөө, андан ашыруу боюнча жумуштар жүрүп атат. Ооба, албетте бизде жүрүп атат. Ошого биз оюбуздун баары эле ошол. Анткени пенсионердин жашоо минимумунан мисалы 6700 тегереги болсо, пенсионер ар дайым айтып келишет, баягы 7040 сом бул баягы пенсионердин чоң мындай иштеп жаткан адамдын, мисалы жашоо минимум бул 3кө бөлүнөт да. Баягы иштеп жаткан адамдын, пенсионердики, анан жаш баланыкы болчу. Пенсионердики где-то 14-15%га азыраак болот. Эми бул баягы жумушка күн сайын барбайт, кээ бир андай расходтору андай болбойт, баягы чыгашалар деп айтылат да. Ошондуктан пенсионердин жашоо минимум деңгээлинен баягы буга чейин бир аз көбүрөөк болуп келсе, билесиз өзүңүз, инфляция өткөн жылы да өтө болду. Быйыл дагы чоң болуп, ошондуктан пенсионердин жашоо минимуму да өсүп кетти. Ошого жараша пенсиянын дагы балким сатып алуучулук касиети да азайып бараткан да. Ошол дагы бирден бир түрткүсү болду деп ойлойм. Ушу президенттин да, өкмөттүн башчысынын да бизге тапшырмасы ушун бир инфляциядан бир тобураак жогораак болсун деп. Анан 33% биз ойлойбуз бул инфляцияны мындай жабат. Анан пенсионердин жашоо минимуму эмес, даже мындай иштеп жаткан жарандын 8080 сом болот деп атабыз, орто пенсия. Бул мындай жакшы эле эме болот да. Азыр ошо өлкөдө 730 миңден ашык пенсионер деп эсептелип атат. Жылына пенсияга чыккандардын саны канча? Жылына мисалы мурда мен жаңы соцфонд иштеп жатканда 2003-2005 жылы 22 миң жаңы пенсионерлер болчу, баягы чистый прирост деп коет. Бул баягы көбү саны. Азыркы жылдары жаңы чыгып аткандар 55 миңдей болуп калат, 50 миң, 55 миң. Анын ичинен мындай тазасы бир 30 миң мындай өсүш болуп атат да. Бул деген баягы көптөгөн льготалык пенсионерлер бар, жаш курагынан эрте чыккан пенсионерлер бар. Ошолордун баягы балким баягы жумушсуздуктун айынан эртерээк чыкканга аракет кылып атышат. Ошондой баягы пенсионерлердин саны чындап эле жылдын башында эле бир 711 миң болуп атса, жылдын аягында биз 738 миң деп пландап атабыз да. Өсүштү. Муктарбек мырза, мына ушул пенсияны көтөрүүнүн эсебинен башка тармактарга каражат бөлүү мындай солгундап калбайбы? Жок, солкундабайт. Анткени бул пенсия, жана сиздер айткандай, жөлөк пулдар бул туруктуу расходтор деп коет. Муну постоянно эле биз төлөп турабыз и калган жактардагы чыгымдарды өз убагында эле төлөнүп турат. Ошол дагы канча базалык бөлүктү дагы канчага чейин жогорулатсак болот деген бир божомолдор бар сиздерде? Жакынкы жылдарга алат. Быйылкы жылга биз ошо базалык пенсияны 80%га көбөйттүк. Ал эми мындан аркы көбөйтүүсүн биз ушул соцфонд менен биргеликте иштеп, ушу биздин дагы ушул божомолду, кирешелердин божомолун карап, канчалык көбөйсө, биз да ошо аракет кылабыз көбөйткөнгөчү. Ошо киреше бөлүгүн азыр мындай карап атасыздар да, туруктуу эле болобу? Эми алдыда канча жылга биз мындай божомол кылсак болот да, ошол туруктуу салыктар чогулат, ошол бажы төлөмдөрү жана башкалар.
Божомол боюнча ошо туруктуу деген үчүн биз ушул кадамга барып ошо 80%га көбөйтүп атабыз. Гүлнур айым, мына буга чейин дагы бир коомчулукта маселе жаралды эле, баягы пенсия курагынын ошо жаш курактарын узартуу боюнча. Ошол маселе эмне болуп атат азыр? Баягы жалпы курак 63 эркек, 58 айымдар чоңойбойт, көтөрүлбөйт. Балким баягындай пенсиядан эрте чыккандар курактары каралышы мүмкүн. Бизде билесиздер, баягы өтө эле эрте чыккандар бар. Мисалы, бийик тоо шартта жашаган 3 балалуу энелер 45 жаштан пенсия алат. Ошолор балким корректировка болушу мүмкүн. Бирок аларды теңеп коюу деген жок. Мисалы, этап менен балким 45 эмес 48 жашында чыгат деген ушундай. Бирок анын баары долбоор түрүндө, анын баары баягы дагы мыйзам каралат. Балким сунуштар болушу мүмкүн. Бирок жалпы курак көтөрүлбөйт, ошону баса белгилеп кетишим керек да. Ошол буга чейин ушул реформалардын негизинде жанагы пенсияда каза болуп калган жарандар дагы алып жүрөт деген да эме болбойт эле. Ушул санариптештирүү, электрондук база качан түзүлүп бүтөт? Бул жаатта кандай иштер? Базаны бүтүп калдык, киргизип баарын азыр. Анан мындай айтышкек да, 735 000 кишини баягы болгону бизде кызматкерлерибиз 1190 эле кызматкер да. Анан алардын баары баягы ар кимдин баарын чындап айтайлы, белким бирин серин болушу мүмкүн. Кээде ушундай болуп калат, баягы жараныбыз, пенсионерибиз каза болуп калса, балдар айтпай пособие на погребение деп коет, аны албай пенсиясын алып жүргөн балким бирин серин болуп калышы мүмкүн. Бирок бизде банк аркылуу алса 6 ай сайын токтотобуз. Пенсионер өзү келмейинчи. Почта аркылуу бул почтальондор өзлөрү көрүшөт, эмеси менен пенсионный удостоверениясы менен келип, паспорт менен почтаны алып, алар бизге почта кепилдик түзүп берет, бул жаран бар, алып атат дегенчи. Анан жанагындай бирин серин факттар чындап эле тарыхта болгон. Эми андайлардан кебет арыла албайт экенбиз. Мисалы, ошол эле азыр банктык карталарга өтүп кетип атышпайбы? Анан өзү мисалы ат башынын 60% пенсионери Бишкектен алышат. Алар кышкысын бияка жүрүп, балдарына келип ушу көп жүрүшөт. Ушуна анан баягы почтага бара албаган үчүн баары банкка өтүп кетет. Эми анын каяктан жүргөн соцфонд кызматкери чын эле таппай калышы мүмкүн. Бирок айтып кетишиң келсе, бул андай массалык түрдө андай болушу мүмкүн эмес. Анткени банкты биз 6 ай сайын токтотуп, анан банк дагы өзү бизге маалымат берип турат. Анан сөз жок, анын баарын кайра төлөтүп, же токтотуп коюу андай болот да. Анан контроль деген болот, сөз жок. ЗАГС кызматтары менен байланыш барбы? Болот, каза болгон ооба, аларды берет, бирок тилекке каршы баягы свидетельство о смерти, эгерде бир кандайдыр бир бир недвижимость же бирдеке болбосо 3 айдан алган фактылар болот да. Кээ бирлер даже барбай да коет экен анычы, албай да коет экен аны. Анан ошондой фактылар болсо ошондой болуп калышы мүмкүн. ГРС эмне гана кандай бул жаран барбы жокпу деген маалыматты бир күн сайын алып турабыз. Бизде баягы түндүк деген бар. Ушу баягы уюмдар аралык байланышыбыз бар. Ошодон бизге жаңыртып турат. Биз аны көргөн сайын райондорго таратып, райондар аны токтотушат. Эгерде ушул база менен келсе, анан тилекке каршы базага да барбай, жанагындай көбөлүктү албай да койгон жарандар болсо, андай аларды баягы өзүнчө карап, өзүнчө иштейбиз да. Ушул буга чейин пенсиялык фонд түзүү маселеси боюнча дагы маселе көтөрүлдү эле, ушу реформанын алкагында ушуга токтолуп кетсеңиз. Пенсиялык фонд эми азыркы күндө социалдык фонд деле пенсиялык фонд сыяктуу эле иштеп атат да. Баягы аты эле социалдык фонд болбосо, анан бирок биз баягы дайыма айтып келебиз, биз социалдык камсыздандыруу институтубуз Кыргызстан боюнчачы. Анткени социалдык камсыздандыруу бул деген башка да, социалдык коргоо бул деген башка. Социалдык коргоо бул адамдардын баягы салымына карабай эле, алардын баягы бүгүнкү кандай кирешесине карап, баягы чын эле жакырып үй-бүлөбү кандай ошонусуна карап эле адрестүү жардам берет. Биз андан айырмаланып, биз баягы жарандарыбызга ушул иштеп турган маалында, күчкө толуп турган маалында, жумушу бар маалда ушул анын эмгек акысынан же кирешесинен бөлүгүн баягы резервтеп, анын баягы медициналык камсыздандырууга керек болобу же караганда пенсия керек болобу, ошону шарт түзүп беришибиз керек да. Ошондуктан биз дагы ар дайым баягы айтып келебиз, социалдык фонддун каражаты бул республикалык бюджетке кирбейт, бул жарандардын каражаты. Алар кайра өзлөрүнө сөз жок кайтарып берилиш керек депчи. Ушул канча адам пенсия алыш үчүн канча жыл иштеш керек, канча жыл эмгек стажы болуш керек, канча каражат которуш керек? Негизи канчалык көп каражат которсо, ошончолук пенсиясы жогору болот.
Бүгүнкү күндө бизде өз эмгеги менен баягындай айтып атышпайбы, эмгеги сиңген пенсионерлердин баягы үстөк акылары бар болчу. Алар бүгүнкү күндө 1500, 1,5 миңдин тегерегинде эле жарандарыбыз калды. А бизде 735 миң пенсионер. Анан чоң пенсия алган өзүнүн эмгеги менен, өзүнүн камсыздандыруу төлөмдөрү менен алган пенсионерлердин катмары да пайда болду да. Анда билесиз, мындай жакшы эмгек акы алган, жакшы специалисттер пайда болду. Топ менеджмент деп коебуз, ошолордун пенсия, ошол эле кумтөр. Ошол жакта кумтөрдө даже баягы мындай квалификациялык эмес жумушта иштегендердин деле эмгек акысы чоң билесиз. Анан ошого жараша камсыздандыруу төлөмдөрүн төлөп, алардын деле эмгек акылары бир топ эле чоң, мындай пенсиясы да чоң болуп калды. Ошондой жарандарыбыздын катмарлары бар да. Ошого жараша пенсия алышат. Анан бирок толук пенсия алыш үчүн айымдар 20 жыл, эркектер 25 жыл иштеш керек толук алыш үчүн. Жарым жартылай эмес да. Анан так орточо бир 30-35 жыл стаж менен чыгышат да. Эгер иштебеген болсочу өмүрү бою таптакыр иштебеген болсо, анда пенсия укугу жок болот. Ал баягы камсыздандыруу системасы эмес, социалдык коргоо министрлиги тарабынан жөлөк пул болот курагы боюнча. Ошол бүгүнкү күндө 2000 сом болсо керек эле, ошо 2000 сом алат. Айына 2000 сом алат. Баягы мамлекет таптакыр баягы пенсия албайсың, эчтеке жүрө бер дегенден алыс. 2000 сом, бирок ал жөлөк пулундагы баягы өлчөмү өтө чоң болбош керек. Анткени баягы эгерде адам дени сак болсо, аман эсен болсо, анан кандайдыр бир стажды өзүнүн дагы бир дем беришибиз керек да. Адам өзүнө өзү каражаттап, өзүнө пенсия алганга бул баягы дүйнөдө алдыңкы мамлекеттердин, баягы цивилизациялык мамлекеттердин бирден бир шарттары болуш керек да. Ар бир жаранга баягы балыкты эмес, баягы балык уулаган аспапты бер дегендейчи, ошонун бир шартын эле түзүп беришибиз керек. Азыркы учурда 735 миң пенсионер пенсия алып атат. Ошол иштеп, социалдык фондко каражат которуп жаткан жарандар канча өлкөдө? Эми тилекке каршы ошолор аз болуп атат. 1 миллион 300, 1 миллион 400кө мындай секирип нары бир азайып жүргөн пандемия учурунда өтө эле азайып кеткен. 1 миллион 200 болуп, азыр кичине кайра көтөрүлүп келатат. Анан пенсионерлердин саны 735 миң. Анан дайыма айтып келебиз, эл аралык эмгек уюму деген бар, ООНдун бир бөлүгү болот да, ошол баягы стандарттары боюнча, эмгек стандарттары боюнча коюп кетет да, баягы тизимдердичи. Ошол айтылат, эгерде пенсиялык системада бир пенсионерди 3 же андан кем иштеп жаткан жарандар болсо, камсыздандыруу төлөмдөрүн, анда бул пенсиялык системанын финансылык туруктуулугу кооптуу деп. Бүгүнкү күндө бизде демографиябыз жакшы эле, 4 адамдан ашы, бирок айтып кетебиз, эмгек миграциясында көп жаран жүрөт. Алар башка мамлекеттердин пенсиялык фондуна төлөп атышат каражатты, биздин пенсиялык фондго төлөбөйт. Андан тышкары айыл чарба товар өндүрүүчүлөрү бар. Эгерде ошо биз айтпайбызбы, 1 миллион 200, 1 миллион 300 депчи, ошонун 40% эле бул айылдык товар өндүрүүчүлөр. Алар баардыгы 40% саны менен 40% болгону менен салган кошуму 1%. Кээде 1%га да жетпейт. 0,18, 0,19 болуп калат да. Акыркы жылдары өтө азайып кетти. 0,18 болуп да. Анан аларды санабаганда баягы уюшулган сектор деп коебуз, бул баягы чоң-чоң ишканалар же юридикалык жак түзүп иштеп аткан ишканалар эле, ошолор толук төлөшөт. 27,25. Алардын саны бир 670 миңден ашпайт. Анан элестетиңиз, 735 миңде 670 миңге жакын иштеп жаткан камсыздандырылган жарандарыбыз каралат. Ошондо бир пенсионер, даже бир иштеп аткан адам болбой атат да, ошонучу. Анан бул маселени да чечиш үчүн биз жана көп билесиңер, чакан жана орто бизнесте көп баягы көмүскө экономика бар да. Анткени чоң-чоң банктар, чоң-чоң ишканалар, алар баягы салыктан кача албайт. Анткени обороттору чоң, эми объективдүү факторлор. Ал эми чакан жана орто бизнес ошол эле көптөгөн СТО, ресторан, кафе, парикмахер жана бүт баягы кызмат көрсөткөн соода түйүндөр баардыгы эмес, баарын айтпайм, кээ бирөө жакшы иштейт, бирок көмүскө көпчүлүгү ошол жакта да. Ошондуктан ошолор баягы тарифтер өтө жогору дегендиктен ошо социалдык фонд ушул салыктарды ошол кичи жана орто чакан бизнес үчүн 27,25-тен 14%га чейин түшүрүү боюнча мыйзам долбоору азыр 3-чү окууда каралып атат. Жогорку Кеңеште эртең палатага чыгат. 14% бул ишканаларга тийиштүү. Ишканаларга, ошондо иш берүүчү бүгүнкү күндө 17,25 төлөп атса, 4% эле төлөп калат. Бирок бул бир шарт болуш керек, иштеп жаткан жарандарыбыздын 15тен көп көрсөтүш керек, жана орто эмгек акы да барабар же көбүрөөк көрсөтүш керек да. Анткени көпчүлүгү бүгүн көрсөткөн күндө иштеп жаткан жарандарды, алардын эмгек акысын ылдыйраак кылат да. Бизде бүгүн бир мындай эме бар, ченем бар.
ошол региондо орто эмгек акыдан 40%-дан кем эмес көрсөтүш керек. Эми болжол менен 7600 сом болсо, ошо баардык 7600 алгандай кылып көрсөтүп коет да, ошол эң минимум бир нижний эме деп коебуз, чен бар, ошону акыркы чен, ошону көрсөтүп коет да. Анан эгерде жок аны эмес, орто эмгек мисалы Бишкек боюнча 20 000 болсо, ошо 20 000ди көрсөтүп, анан иштеп жаткандардын 15 000 көрсө, анда мына сага жеңилдик. Мына 4% төлөйсүң, 17-25 эмес. Ушуну колдон, көмүскөдөн чык деген бир ушундай дем берүү иретинде ушундай бир иштеп чыгып атабыз. Анан кандай ишке кирет көрөбүз. Ушул эмгекке жарандуу адамдар азайып, же болбосо социалдык фондко каражат которуулар азайып кете турган болсо, ошол камсыздандыруу бөлүгү Жок, бүгүнкү күндө камсыздандыруу төгүмдөрүн бүт айтып атпаймынбы, бүт баягы оордугун ушул уюшулган сектор чоң ири ишканалар алып келет. Ошол эле бюджеттик уюмдар, ошол эле энергохолдинг, жанагы тоо кен аймактары, баягы банктар, эми баягы чоң ошолор бүт айтат, биз баягы эсептеп келсек, ошол баягы уюшулган сектордо иштегендердин бир балким 50% ушу чакан жана орто бизнесте иштейт. Бирок алар болгон 20% эле салым алып келет. Алар аныс деле аз, көп көрсөтпөйт, көрсөтсө да жанагынтип азайтып көрсөтөт эмгек акынычы. Ошондуктан биз ошолорго ушундай бир шанс берип атабыз. Ачыкка чыгыңыздар, көрсөтүңүздөр. Бул эми көтөрүлө кетпейт, ал мындан көбүрөөк базаны кеңейтүүгө, салымдарды көбөйтүүгө багытталган кадам да. Мухтарбек мырза, ушул камсыздандыруу бөлүгүндө эгер эми жаман айтпай жакшы жок дейт, көйгөй жарала турган болсо, базалык бөлүктү ошого теңдеп бере турган мүмкүнчүлүк барбы бизде азыр каржы министрлиги базалык бөлүгүн көбөйтүүгө дагы? Өзү мыйзам боюнча ошо бизде базалык бөлүгү эле каралган. Базалык бөлүгүн эле каржылап беребиз. Ал эми көбөйтүү жагы болсо, ошол жана биздин эле кирешеге жараша болот да. Киреше булагы эгерде бизге мүмкүнчүлүк болсо, биз дагы ошо аны көбөйткөнгө да Азыр баягы топтоо бөлүгүн дагы баягы ипотека колдонгон да учур болуп атат да, пенсиянын. Ошону да түшүндүрүп кетсеңиз биздин көрөрмандарга. Самат уруксат берсеңиз, баягы Мухтар мырзага берген сурооңузду бир аз тактап кетейинчи. Пенсиянын базалык бөлүгү бул жарандар өздөрүнүн эмгеги менен таппайт. Бул мамлекет гарантия кылып, сен ушундай аз болуп атат пенсияң деп баягы мындай жардам берип аткандагысы да. Биз наоборот мындан кетишибиз керек. Ал деле ушул иштегенине жараша эсептелип чыгат. Жок, эсептелет, бирок бул баягы колдоо иретинде берилип атат. Мисалы, өзү эмгеги менен пенсионердин жашоо минимумунан 3 деңгээл, мисалы, мындайча айтканда бир 19 000 өзү пенсия тапса, анда ага базалык пенсия бербейбиз биз бүгүнкү күндөчү. Биз бара-бара наоборот пенсиянын базалык бөлүгүн азайтышыбыз керек. Бул баягы аз камсыз болгон, кандайдыр бир эсептер менен аз пенсия алган, ошол жарандарда эле ошол базалык бул баягы инструмент. Ошолор жакырчылыктан чыгарып, пенсионердин жашоо минимумуна жеткирген эле инструмент катары, наоборот, булар бара-бара азайып кетиш керек. Анткени ар бир жаранда өзүндө бир ушундай ой сезим болуш керек. Мен пенсияны өзүм табышым керек. Мен ошону баягы ачыкка чыгып ошондой алат экем деген ошону эмес. Анан баарына эле бирдей эле пенсия бере берсең, анда эмне кереги бар? Иштебесем деле болот экен. Баягы жашырсам деле баары пенсия алат экем деген баягы кандайдыр бир жатып ичерлик бир эмени көз карашты кылбашыбыз керек да, жарандарыбызды биз баягы тарбиялашыбыз керек да, ошондой. Анан бирок тилекке каршы аракет кылдым, бирок ар кандай себептер менен, объективдүү себептер менен болбой калдым десе, анда мамлекет жөлөп таяп жанагынтип бир жардам бериш керек да, ошондой. А эгерде жумушуң болсо, каражат таап жүрсөң, жашап этсең, анда пенсияны өзүң табышың керек. Баягындай ден соолугуң жакшы болсо. Анан топтоо компоненти боюнча айтып кетсиз, ооба, топтоо компоненти дагы биз баягы мурда 3 шартта гана төлөнчү. Эгерде пенсияга чыксаң, эгерде чет өлкөгө түбөлүк кетип калсаң, анда бир төлөнүп берчи, анан тилекке каршы мындай каза болуп калсаң да мураскорлоруна төлөнүп берчи. Анан баягы биз пенсиялык системаны мындай адамдарга да болгон жакындыгын, баягы баалуулугун да көтөрүү максатында биз баягы көпчө айтат, баары пенсияда алат экен, анын эмне кызыгы жок деп айтат. Ошондуктан жаштарды кызыктыруу үчүн биз аларга дагы бир 3 механизмди коштук. Биринчиси бул эгерде өзүңдүн өздүк жашай турган жериң болуп, үйүң жок болсо, анан баягы ипотекага айрылсаң, банк болобу, ГИК аркылуу болобу, ушу каражатыңды бир жолу алып кетсең болот. Ошону баягы процентин төлөйсүңбү же первоначально баягы биринчи взносуңду төлөйсүңбү? Экинчиси, эгерде тилекке каршы ооруп калсаң, кандайдыр бир баягы рак оорулары менен же жүрөктү билесиңер, операция кылганда өтө кымбат операциялар, 4 000, 7 000 доллар. Анан туугандары баары издеп баштайт, акчага аябай зар болуп калат, ошол учурда да алып кетсең болот. Анан үчүнчү механизми бул, эгерде жумушсуз болуп калып калсаң бир кандайдыр кыска мөөнөттө, сиз билесиз, мамлекеттик 300 сом эле
ал эч кимге мындай эчтекесин чечип бербейт. Ошондуктан эгерде кимдин ошо топтомосу бар болсо 3 ай биз баягы жашоо минимуму чоң кишиники 7000ден ашык, азыр ошол биз 3 ай төлөп беребиз ошонучу. Жок дегенде баягы коммуналдык бир кандай бир башка жумуш тапкыча, издегичи ошону колдонуп ал деп ошондой бир 3 шарт түзүп бердик. Ошо чынында эле сиз айткандай мындай коомчулукта айрыкча жаштар арасында ошондой күмөн саноолор көп да. Мен мисалы мынча которуп атам, социалдык фондко мынча которот экен, кийин аны аламбы, албаймбы, кепилдик жок, каяка кетип атат деген бир немелер болот да. Ошол мен жанагы суроомо эле толуктоо кылайын деп атам. Ошо топтоо бөлүгү, камсыздандыруу ушул канча бөлүккө бөлүнөрүн тактап айтып кетсеңиз ушул пенсиядан. Пенсия өзү баягы биздин мыйзам боюнча пенсиянын базалык бөлүгү бар, пенсиянын камсыздандыруу бөлүгү бар, анан пенсиянын топтомо бөлүгү бар. Бирок топтомо бөлүктү бүгүнкү күндө мисалы 27 25% деп атпайбыз. Анын ичинен 25% пенсиялык фондтуку, 2% медициналык камсыздандыруу фонду, анан 0,25% бул ден соолук чыңдоо фонду да. Ошондуктан биздин 25%-ын 2% гана топтомо фондуна кетет да. Бул баягы адам пенсияга чыкканда бул каражат үстүндө балким бир 5%дан 10%га чейин эле болуп калышы мүмкүн, эгерде баягы жашоо узактыгына бөлө келсекчи. Анан биз баягы көп жарандарыбыз да кайрылган, биз качан ушу баягы Япониядагыдай же башка жерлердин пенсионерлериндей жок дегенде бир жер кыдырып алсак депчи. Анан биз ошондой шарт түзүп бердик. Бул да мыйзамга токтомго өзгөртүү киргиздик. Эгерде баягы тандоо берилет, же бир алып кетесиң топтолгон каражаттыңды, же ошо пенсияңын үстүнө ошо топтомо бөлүгү деп туруп ошону кошуп туруп кийин баарын бөлүнүп берилет. Жок, ошо жашоо узак мисалы 15 жыл жашай, 14 жыл жашай, ошону бөлүп ай сайын сен ошо пенсиянын бир топтомо бөлүгү жалпы пенсиянын өлчөмүнө киргизип беребиз депчи. Анан чын айтышык 99,9% бир алып кетем деп айтат. Анткени баягы бир алып кеткенде 100 000, 200 000, 300 000, 500 000, бир Кумтөрдө иштеген өткөндө бир жараныбыз келип кетти, 2,5 миллион экен аныкычы. Анан албетте кызык көрүнөт, бир алып кетип, мен бирдекеме жарайт, кереме жарайт деп ушинтип алып кетип атышат. Бул канча жыл 2010 жылдан бери киргизилген. 2010 жылдан бери ошо. Бирок бул жерде жеке ишкерлер анан айлык товар өндүрүүчүлөр төлөбөйт. Бул жалаң гана ошо уюшулган секторда жана толук ставка 27,25% төлөп аткан ошондой. Мисалы юридикалык жакты түзгөн эле, анан жаш курагы боюнча дагы 68-жаштан ылдый 69-жылдан баштап 1-январдан баштап төлөгөндөр жана 65-жылы 1-январдан кийин жашырактары гана катышат да. Анткени мурунку барактарды алып салганбыз, алар баягы 10 жылда жетише албайт жакшы каражат топтогонго. Ошондуктан ушул категорияларга гана топтомо компоненти бар. Бүгүнкү күндө 1000ге жакындап калды ошо ипотека алып кеткен жарандарыбыз. Анан дагы көбөйүп атат да. Булар күндөн күнгө баягы акыркы учурда тамашалап калабыз. Биздин соцфонддун эшигин пенсионерлер эмес, ушу жаш жарандар тытып калышты да. Алып кел каражатым, мен ипотекамды алсам, кээ бирөө урушат, кээ бирөө шартка түспөсө да аябай мындай ажиотаж болуп атат да. Бизде персоналдык пенсионерлер деген түшүндүк бар эмеспи? Алардын алган пенсиясынын көлөмү канча? Бул да бир кызык суроо. Анан бул дагы бир биздин жарандарга мындай стимул бере турган нерсе болушу мүмкүнбү ошол? 2015-жылдан баштап персоналдык пенсия деген баягы чектелбейт да. Ошого чейин ким чектелип калса ошолор алып атат, бирок алардын да саны азайып өтүп бүгүнкү күндө ушу 1,5 миңдин тегерек эле калды. Анан алардын баягы баары эле 80-100 000 алат дегенден андай эмес да. Мисалы аякта 60%-тан 120%га чейин 100%га чейин үстөк акы болот да. Мисалы өзүнүн пенсиясы 8 000 болсо, балким 60% ал баягы бир 12 000, 14 000 болушу мүмкүн. Баягы 20 000 болсо бир үстүнө мындай анчалык деле көп эмес. Бир орто эсеп менен биз санаган статистикабызда бир орточо бир 30 000 болушу мүмкүн, 25 000 болушу мүмкүн да, ошондой эле да. Анан чанда эле бир кээ бир генералдар айтып калат, бирок генералдардыкы ал башка система. Бизге тиешеси жок. Ал аскер кызматкерлердин пенсиясы. Бизде жанагындай балким соттор болушу мүмкүн, бирок алардыкы деле эң көп дегени бир 60 000 ушундай да. Саясий ишмерлер. Саясий ишмерлердики деле анчалык эме бар, айтып атпайм, ал өзүнүн пенсиясынын, анын чынында пенсияң көп чоң болуш керек да. Анын үстөк акысы андан чоң болуш үчүнчү. Анан чындап пенсиянын камсыздандыруу бөлүгү баягы чоң болсо, анда үстөк акысы менен кошулуп, айтып атпайм, жанагындай бир 30 000, 40 000 болушу мүмкүн. Бирок даже баягы 30 000ден ашык алгандар, 40 000ден ашык алгандар да алар анча көп эмес. Көпчүлүгү баягы 25 000. Бул эмне себептен жоюлду? Коомчулуктун сынынанбы же башка саясат? Коомчулуктун аябай нааразычылыктары болгон учурунда, анткени баары айтышат, бул баягы сыйлыктар болот да. Анан сыйлыктар кандай баягы
берилди, адилеттүү берилдиби, адилетсиз берилдиби, анан субъективдүү факторлор болуп кеттиби деп бир жылдары аябай көп сыйлык берилип кеткен да. Анан ошондуктан ушуну баягы бул мындай биздин эменин коомдун суроонусу болгон. Аябай бир ушундай негатив болуп кеткен, ушулар аябай көп алып атат, ушулар көп акчанын баарын алып кетип атат депчи. Бирок бүгүн айтып кетти элем, алардын саны бир 1,5 миң эле тегереги 735 миңдин ичинде бул баягы бир жаранда айткан ошолордун пенсиясын алып туруп бизге бөлүп берип койгон. Ал даже бир тыйын эмес, баягы анын баарына чачканда эчтеке болбойт. Анан ошол үчүн айтып кетиш керек, аякта чыныгы эмгеги сиңген врачтар бар, чыныгы эмгеги сиңген артисттер бар, балет артисттери бар, баягы бир кумаяк бир карым айды чиртиптирде бир экөөсү өтүп кетсе калганын баарын андай болбойт. Аякта чындап эмгеги сиңген геройлор бар, баягы аты башы чыккан адамдар бар. Анан бар. Мен айтайын дегенде ушул бир жаштарга мындай стимул болобу деген, мындай мамлекетке ушундай кызмат кылсаң, сен дагы кийин ушундай бир пенсияга аласың дегендей. Эми ал коомдун талабы, учурунда коомдун талабы болгон, ушуну алып салгыла деген. Эгерде балким баягы жашоо шарты жакшы болуп, каражаттарыбыз жакшы болуп, анан бир кандайдыр бир мындай коомдун ушундай талабы болсо, албетте биз аны дагы караштырып, ойлонуштуруп чыгабыз да. Октойбек мырзам, жана Гүлнур айым айтып кетпедиби, базалык бөлүгүн тескерисинче мындай азайтканга барышыбыз керек келечекте депчи. Каржы министрлиги кандай карайт бул маселеге? Каржы министрлиги Гүлнура Муратовна азыр айтып кеткендей биз деле колдойбуз. Эгерде ар бир жаран өзүнүн эмгеги менен, өзүнүн ошо эмгегине тапкан каражаты менен өзүнүн пенсиясын камсыздандырса, биз только колдойбуз да. Анткени бул деген жана иждивенческий подход дегенден кечибиз керек да. Ар бир жаран өзүнүн келечегин ойлоп, ошо пенсиясын ойлоп, канчалык көп салым кошсо өзүнө эле жакшы болот да. Кандайдыр бир социалдык жоопкерчилик. Азыр ушул каржы министрлигинин сиздин кызматыңыз социалдык чөйрө башкармалыгы болуп атпайбы? Пенсиядан башка да кайсы тармактар карайсыз сиздерге? Социалдык чөйрөгө бул жерде билим берүү тармагы кирет, саламаттык сактоо тармагы кирет, маданият, анан ошо социалдык коргоо жана социалдык коргоо тармагы кирет да. Анан да биздин ошо социальный фонд менен иштеген ошо социалдык камсыздандыруу жагы. Ошо мына ошол тармактардын дагы ошол каражатын көтөрүү маселеси барбы азыр? Бул тармактарда жылдан жылга эле каражаттар көтөрүлүп келатат. Сиздер билгендей, мына 1-апрелден баштап ушул социалдык чөйрөдө иштеген кызматкерлердин айлыгы көтөрүлдү. Мына 1-августтан баштап ушул эле государственный служащий айлык маяналары көтөрүлдү. Гүлнур айым, социалдык фонддо мындай бир анализ же божомол барбы? Негизи орточо пенсия канча болуш керек? Жаранга канча болсо Кыргызстан шартында ошол жетет дегендей. Негизи баягы стандарттын баары социалдык камсыздандыруу чөйрөсүндө да, социалдык коргоо чөйрөсүндө да, мен айтпайм, жана эл аралык уюмдар менен айтылып келген буга чейин элечи. Ошондо айтылып келет, орто эмгек акынын 40%-ынан өйдө. 40% баягы бул стандарт болуп эсептелет да. Орточо айлык канча деп эсептелет бизде? Эми мындай эсептен 20 миң деп койсоңуз, ошонун 40% бул баягы ушу стандарттарга карата ошол эле эмгек уюм, эл аралык эмгек уюму ошентип айтылып келет да. Бирок баягы мисалы ошол эле Германияны алсак, Францияны алсак, аларда 60%. Бул баягы экономиканын. Сиз 40% бул стандарт, бирок эгерде мүмкүнчүлүгүңүз болсо, албетте баягы жакшыга умтулуш керек да. Мисалы алдыңкы мамлекеттер, Европанын мамлекеттери 60%га чейин, 65%га чейин мисалы ошол эле тиги Скандинавия мамлекеттери кылып беришет да. Башка мамлекеттерде мындай орто менен 30% дейт. Даже ошол эле Россияда мисалы азыраак болуп келет да, 29, кээде 32 баягы ойнойт да. Бул баягы мамлекеттин экономикасына жараша. Экономика кандай болсо, пенсиялык система ошондой болот. Анткени биз түздөн түз ошол эле эмгек акыларга, ошол эле экономиканын өсүшүнө көз карандыбыз. Экономика өсүп, баягы иштөө орундары көбөйсө, эмгек акылар көбөйсө, албетте биздин дагы фондубуз көтөрүлөт, каражаттары. Анда биз пенсияларды жогорулатканга мүмкүнчүлүгүбүз көтөрүлөт. Ошол пенсиялык фондду негизи ушу пенсиялык системаны реформалоодо кайсы бир чет мамлекеттин тажрыйбасын алсак болот же колдонуп атасыңар? Колдонуп атабыз, биз ар дайым колдонуп келебиз. Биз деген баягы эл аралык уюмдар бар.
международное социальное обеспечение деген ошол эле ООНдун подразделениясы болот, именно ошол пенсиялык жактына болгон. Андан тышкы дагы эл аралык уюмдар бар, ошонун базасында биз көп мамлекеттер менен келишимдерибиз бар. Анан алардын дагы реформа ошол эле Германия менен дагы баягы видеоконференция, Польша, Литва, Швецияга да барып, аларында баягы бир жердикин алып келем болбойт. Биз баардыгын карайбыз. Кайсы жери жакшы? Мисалы, биздин структурабыз боюнча бүгүнкү Латвия, даже Швеция мамлекеттин структурасы биздики чындап келсе. Бирок эми Швециянын экономикасын алыш керек да, анын үчүнчү Швециянын пенсия. А структурасы баардыгы ошондой эле. Биздики да камсыздандыруу. Аларда дагы 16,5% болсо, ошо 16,5% камсыздандыруусу, 2% топтомосу. Ошондой эле баягы структура. Анан 850 880 кронго жетпесе, анда пенсиянын базалык бөлүгү төлөнүп берилет. Баягы кандайдыр бир шарт менен, кандайдыр бир стандарт, жашоо стандартына жетишпеген пенсия тапсаң, анда мамлекет анда сен күн көр деп дагы кичине кошуп берет да. Ошондон биз да баягы пенсиянын базалык бөлүгүн ушу пенсионердин жашоо минимумунун 3 деңгээлинен жогору алгандарга бербейбиз, алардын азалын беребиз деп ошондо биз Швециянын эмесин алганбыз да. Андан тышкары да башка мамлекеттердин да жакшы, мисалы Польшанын баягы айылдык товар өндүрүүчүлөрү менен иштеген опытын да карап көрүп атабыз. Баягы бул изилдөө да, бул аябай мындай кандай десем, кызыктуу тема, муну мындай айта берсе болот да көп. Ну дагы бир кызыктуу тема ошол мына суроо деп коеюн, тема эмес. Адам өмүр бою иштеп келип, анан ушу пенсияга чыгаарда каза болуп кала турган болсо, тилекке каршы кандай болот пенсиясы? Ошондой суроо дайыма айтылат болчу. Анан эгерде ал ошол пенсияга чейин жетип анан каза болуп калса, эгерде анын баягы камкордугунда болгон жарандар болсо, баягы ишке жарандуу балдары болуп калса, жетил элек, же инвалид балдары болуп калса, же балким аялынын пенсиясы жок болуп анын карамагында болсо, анда аларга жана багар көрөрүн жоготкондугу боюнча пенсия берилет. А эгерде жок болсо, биздин баягы камсыздандыруу системасы деген баягы орусча страхование да. Страхование, мисалы, мен дайыма келем, силер жыл сайын үйүңөрдү баягы өрттөн, бир нерседен сактап келесиңер. Эгерде жылдын ичинде ал болбосо, силер каражат албайсыңар. Бул жерде да ошондой да, баягы страховой случай деп коет. Бул сиз ошол курагына жетем, анан каражатым жок калат, алым жок, мен иштей албайм деген учурда аласыз. Тилекке каршы инвалид болуп калсаңыз, ал жаш кезиңизде эле инвалид болушуңуз мүмкүн, бир жыл иштеп деле 23 жашыңызда инвалид болуп калсаңыз, анда биз сизди өмүр бою төлөйбүз. Андан тышкары тилекке каршы каза болуп калып, анан балдарың жетим калса, анда аларга баягы тургузуп, ошолорго пенсия төлөйсүз. Ушул 3 малда бул дүйнөлүк система. Дүйнөдө ушундай 3 пенсия берилет, курагы боюнча, анан баягы майыптыгы боюнча, анан багар көрөрүн жоготкондугу боюнча. Ушул 3 ситуацияда беребиз пенсиясын. Андан тышкары жана топтомо бөлүгүн биз эгерде жана каза болуп калса, анда мураскорлоруна беребиз. Мухтарбек мырза, мына быйыл 1-октябрда көтөрүлөт, кийинки жылы 1-октябрда дагы да болот да бул көтөрүлөр, базалык бөлүгүндө. Самат мырза, ошол көтөрүү боюнча биз да ошол соцфонд менен да биргеликте ошол келерки жылдарды божомолдоп карадык. Анан ушул келерки көтөрүштү ушул биздин ошол киреше булактарды карап, социальный фонддун киреше булактарын карап, ошол канча пайызга көтөрүлөрүн биз ошол жылдын башында караштырабыз да. Пенсионерлерибиз быйылкы ушу октябрдан тарта дедик, канчасынан баштап колдоруна ушу көбөйтүлгөн пенсияны алып башташат? Жыл ай сайын биз 10-нан баштап баштайбыз каржылоону. Ошо 10-нан баштап биз бүгүнкү күндө баягы кайра эсептөөлөрүбүздү көбөйтүүлөрдү бүттүк. Азыркы учурда баягы төлөөлөр бизде же банк аркылуу же почта аркылуу төлөнөт. Ошолор менен иш алып барып атабыз, баягы пенсиялардын жаңы өлчөмдөрүн жаңыртып алмаштырып, анан 10-нан баштап каржылап баштайбыз, алышат. Ар бир пенсионерге жетет эми бул? Ооба, ар бир пенсионерге жетет. Толук стажы болсо, баягы баардык эмес болсо, баардыгына жетет. Биздин программабыз соңуна келип жетти. Сиздерге студиябызга келип маек курганыңыздарга ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу теле көрүүчүлөр, биринчи студия программасында бизде бүгүн пенсиянын кезектеги жогорулоосу боюнча теманы талкууладык. Жана биз башта белгилеп өткөндөй, 1-октябрдан тарта пенсиянын базалык камсыздандыруу бөлүгү болуп, баардыгы 1700 сомдон 3400 сомго чейин категорияларына карап көтөрүлмө болду. Мен сиздер менен ушун менен коштошом. Программа соңуна чыкты. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.